эми мен баардык сандарды билем. Бүт барынбы? Бүт баарын. Мына уксаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А сен эч нерсени унутуп калган жоксуңбу? Менби? Жок. Мен сандарды жакшы эстеп калдым. Анан аларды тартып да чыктым. Ой Азамат, а мен көрсөм болобу? Албетте болот. Мына 1. Анын бир башы, бир мурду, бир оозу бар. Кандай татына? А бул ким? Бул болсо 2. Анын 2 канаты бар. А бул жерде эч нерсеси жоксан, кана? Эч нерсеси жоксан? Сен эмне ал санды билбейсиңби? Билбейт окшойм. Анда капаланба. Мен сага ал жөнүндө баарын эртең айтып берем. Эртеңби? Мен азыр билгим келип атат. Азыр кеч болуп калды. Сен укташың керек. Кеч деле эмес. Эч кандай кеч деле болгон жок. Сен дагы, көздөрүң дагы чарчады. Алар уктагысы келип атат. Анда мейли. Мен ал жөнүндө өзүм эле билип алам. Азыр уктайм да, кайрадан сандар хандыгына барып, анан ал жакта эч нерсеси жок сан менен сөзсүз жолугам. Уктай кой. Таттуу түш көр, кичинекейим. Кандай эми ал? Мен бул жактамын. Бул сенсиңби? Салам. Салам. Сен мени издеген эмес белең? Жок, мен санды издеп жаткам. Кайсы санды? Эч нерсеси жок санды. Ошондой да сан бар бекен? Бар экен да. Анан мен аны менен таанышкым келип атат. Мен деле таанышкым келип атат. Сен менен барсам болобу? Жүрү, экөөлөсөк биз аны сөзсүз табабыз. Чыркадык! Карасаң, тиги жерде ким айланып атат? Кана, бул деген бир да. Балким эч нерсеси жоксан кайда экенин бир билип жүрбөсүн. Чын эле? Жүрү сурап көрөбүз. Салам, бир. Дагы сенсиңби? Анда салам. А бул менин дос кызым. Менин атым Акылай. Абдан кубанычтамын. Келгиле эми, мен жөнүндөгү сүйүктөрүмдү ырдайбыз. Биз ырдайт элек, бирок биз эч нерсеси жок санды издеп жүрөбүз. Сен аны билесиңби? Башка санбы? Мен башка сандар менен достошпойм. Байкуш десе, сен абдан жалгыз сурасаң керек, Андай деле эмес. Мага жалгыз болгон абдан жагат. Бирок сен эч ким менен ойнай албайсың да. Мен өзүм менен эле өзүм ойной берем. Бирок экөө эле ойногон абдан кызыктуу да. Мына, мен дайыма Акылай менен ойнойм. Угуп атасыңарбы? Бирөө ыйлап атат. Балким бул биздин эч нерсеси жок саныбыз болуп жүрбөсүн. Журкадык, ким экенин карап көрөбүз. Салам, Сан. Сага эмне болду? Сен эмне мынча ыйлап атасың? Мен ыйлап атканымдын себеби мен дүйнөдө баарынан бактысыз санмын. 0 санымын. Китепти мен момундай жазылам. Өзүм болсо, мына момундаймын. Дөңгөлөккө окшош экен. Жана тегерек токочко. Баарысы туура. Менде жалгыз гана токочтун тешиги бар. Токочтун тешиги? Ал кандайча? Бул деген менде эч нерсе жок деген сөз. Эч нерсе. Таптакыр эч нерсең жокпу? Таптакыр эч нерсем жок. Каалайсыңбы? Биз сага момпосой беребиз. Ме, ала кой. Мына, эми сенин момпосуйларың бар. Силерге рахмат. Бирок силер түшүнгөн жоксуңар. Менин бир нерсем болушу мүмкүн эмес. Эмнеге? Азыр түшүндүрүп берем. Карагыла. Мына момпосойлар. Алар канча экен? Азыр санап көрөбүз. 1, 2, 3. 3 момпосуй. Туура. 3 момпосуй бул 3 саны.
Эми мен бир момпосуйду сага белек кылам. Ме, актан. Чоң рахмат. Карасаңар, менде эми канча момпосуй калды? Санап көрүш керек. Достор, биз менен чогуу санагыла. 1, 2, 2 момпосуй. Туура, 2 момпосуй калды. Бул 2 саны. Эми бир момпосуйду мен Акылайга сунам. Кел, Акылай, ал. Ой, рахмат. Эми канча момпосуй калды? Мен билем, бир момпосуй калды. Анда аны сен ал. Ура! Эми менде дагы бир момпосуй бар. Бирок кандайча? Өзүңдө эч нерсе кылбай калбадыбы? Мына, ушу эч нерсе жок болсо, бул 0 саны. Мынакей сага. 0. Бул эч нерсе жок болгондук. Мына кызык. Мына, ошон үчүн мени менен эч ким достошкусу келбейт. Анткени менин эч нерсем жок да. Бул калп. Биз сени менен достошкубуз келет. Аябай достошкубуз келет. Чын элеби? Анан силер менин үйүмө жашап, бир отоло сандар кандыгында каласыңарбы? Бир отолобу? Бир отоло кала албайбыз. Апам менен атам сагынышат да. Мен ушуну билгем. Дүйнөдөгү эң бактысыз санмын мен. Менде жок эч буюм, жок такыр эч нерсе. Жок дегенде бир тасмасы бар бирдин. Суктандырат кош канаты экинин. Эч нерсем жок, жалгыз гана бир менин. Болду эми. Ыйлабачы. Токтосоң. Биз бир нерсе ойлоп табабыз. Сен абдан мээримдүү сан экенсиң. Мага бир момпосуй белек кылдың. Каалайсыңбы мен сен менен достошом? Анан биз дайыма бирге болобузбу? Ооба, дайыма. Албетте каалайм. Мынакей сага. Эми ол кетти. 1 менен 0 достошушту. Ооба, ошондон жаңы сан пайда болду. Кандай сан? Эми биз 10 саныбыз. Анан биз китепте момундай жазылабыз. Мынакей кызык. 10 деген канча? 10 бул көп. Мына, карагыла. 10 алма. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чын эле көп экен. Ай мен санап көрсөм болобу? Болот. Азыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, 10га чейин санаган. Кандай сонун? Достор, силер дагы санап көргүңөр келеби? Анда биз менен чогуу санагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 алма. Эми 10дун 10 алмасы бар. Ура! Силерге чоң рахмат. Силерге дагы рахмат. Эми биз 10га чейин санаганды билебиз. Актан тура кой. Чоң ата, эми мен эч нерсеси жок санды билем. Кутмандуу таңың менен. Менимче сага кызыктуу түш кирген окшойт. Ооба, мен дагы сандар кандыгында болдум. Ал жактан мен 0 саны менен тааныштым. Ал жалгыз жана капалуу экен. Анан ал 1 менен достошуп, оңго айланып калды. Азамат. Эми сенин жаңы досторуңду тартмай гана калды. Мен аларды сөзсүз тартып туруп, анан дубалга илип коем. Жакшы болот. Бирок а дегенде жуунуп, анан эрте мененки тамакка отуруш керек. Мына баратам. Балдар менен гана коштошуп алайын. Достор, силер эч нерсеси жок санды эстеп калдыңарбы? Туура, бул 0. Ал момундай.
Нөл бир менен достошкондо 10 саны пайда болду. Мынакей ал. Аларды жакшылап эстеп калгыла. Мен кеттим. Кош кула достор, кайрадан көрүшкөнчө.